мына ушул силер отурган имаратты толук жаңылап, оңдоп түзөөдөн өткөрүп бердик. Депутаттардын эски унааларын сатып, жаңыларын алып койдук. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич? Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жаңы шайланып, ант берүү аземинин алдында турган депутаттары. Мен Ахмедова Айгуль Абдылхаевна. Урматтуу Кыргыз Республикасынын 8-чакырылыштагы Жогорку Кеңешинин депутаттары эң алды менен калың элдин элегинен өтүп, Жогорку Кеңешке шайланып, жалпы журттун кызыкчылыгы үчүн ак кызмат кылам деп ант берип, эл өкүлүнүн ишмердигине киришип жатышыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Ар кимибиз баш мыйзамда белгиленген милдеттерибизди так аткарсак эле, элдин үмүт тилегин, ишеничин актайбыз. Сиздер мыйзам долбоорлорун комитеттерден жакшылап бышырып, кынтыксыз иштеп чыгуу менен алектенсеңиздер, биз ошол кынтыксыз жазылган мыйзамдарды так аткаруунун аракетин көрөбүз. Биз депутаттардын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугу үчүн мына ушул силер отурган имаратты толук жаңылап, оңдоп түзөөдөн өткөрүп бердик. Депутаттардын эски унааларын сатып, жаңыларын алып койдук. Эгер аймактардан келген, жашаганга турак жайы жок эл өкүлдөрү болсо, мамлекеттик ипотекалык компаниядан квартираларды беребиз. Кыскасы, өлкөбүздү өнүктүрүүдө парламенттин ишинин маанилүүлүгүн эске алып, бардык шарттарды түзүп бергенге аракеттендик. Эми жаңы дем, жаңы күч менен мамлекетибизди алдыга жылдырууга ак ниет иштеп, жардам бериңиздер. Эч кандай аткаруу бийлигинин дагы президенттик администрациясында тиешеси жок. Бул парламенттин ички иши. Парламент өзү чечет.